Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kur'an bardığımız ele bilebиз, бирок билсек дагы biraz кайра кайталоо иретинде, кайра суроо иретинде, же болбосо кайрадан эсибизге келүүсү үчүн кайра кайталат. Kur'an Allah Taala taraptan Cebrail aleyhisselamın hortomчулугу менен Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkылуу ушул үммөткө жиберилген. Жана дагы ал пайгамбарыбызга жеткенден кийин бизге жетүүсү, то есть пайгамбарга Cebrail aleyhisselam arkылуу келди да, анан бизге жетүүсү мутаватир жол менен. Мутаватир жол дегени кандай? Эч кандай өзгөрүүсү болбостон, бир эле адам жеткирбестен, ушунчалык деңгээлде көп адамдар жеткирди, аны сен жалган деп айта албайсың да. Аны эмне жалган деп айта албайсың. Неге десең, ошол Саудиядагылар дагы эле Алхамдулиллах Роббил аламин ар-рахманир рахим деп окуйт. Аягына чейин, Нас сүрөсүнө чейин, илахин нас деп min şerril vasvasil hannas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs minel cinneti ven nâs dep bardygy Fathadan elhamdülillah bismillah'dan başlap minel cinneti ven nasga çeyin bardygy birdeği okuyt. Hiç kандай ayırması yok. Kırgızstandagılar da ошону okuyt. Saudiyadagılar аны ayttık, Iordaniyadagılar, Mısırdagılar, Türktөр, Marokkodagı musulmanlar, İspanyadagı musulmanlar bardygy ошол пайгамбарыбыздын учурунан баштап канча мусулман болгон болсо, канчалык жаттаган болсо, ошончалык аны окуганда муну сен жалган деп айта албайсың. Бирөө өз алынча токуп алган, бирөө өз алынча жазып алган деп айта албайбыз. Жана дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз алынча жазып алган деп дагы айта албайбыз. Неге дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жазганды окуган билген эмес. Бул бир, бардык мусулмандар билет мунучу. Пайгамбарыбыз жазганды дагы, окуганды дагы билбестигин бардык мусулмандар билет. Экинчиден, адам баласы мындай Куранды жазуусу мүмкүн эмес. Аллах Таала бул боюнча Куранда айтат, эгер силер кыйын болсоңор, эгер силер ошол Куранды адам жазган деп ойлосоңор, анда эмне? Хату бимислихи деп. Эмне? Силер эгер ошентип ойлосоңор, ошентип билсеңер, анда ошо Куранга окшош силерден китап келбейсиңер. Бул канаке? Ким алып келе алат? Эч ким алып келе албайт да. Эч ким аны жаза алгандыгын эмес, эч ким аны ойлоштура алгандыгы эмес. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах бул боюнча эмне? Пайгамбарыбыз абадан сүйлөбөйт. То есть бир гана Аллах Таала буйруган нерсени гана кылат. Кафирлар неге дегенде ушул нерсеге катуу эме кылат да, басым жасайт Куран тимде мындай деп. Бирок биздин ишенимде ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жазган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз алынча Куранга бир пайгамбар Куран жазыш бул жакта турсун, Куранга бир аят дагы бир кошумча нерсе дагы киргизген эмес өзү алынчачы. Биз эми ошол улуу болгон Аллах Тааланын Кураны болгон илимдин эң негизи болгон бардык илим жыйналынган эмнени Кур'an-ı Kerim'di Allah Teala'nın kelamini okuğa үйрөнүп жатабыз. Ошондуктан биз каяка кетип жатканыбызды билейли да. Биз жөндөн жөн эле бир Ньютондун сөзү же болбосо бир врач хирургдардын сөзү же болбосо башка бир жөнөкөй адамдардын сөзүн окуганга аракет кылганыбыз жок да. Биз эмне? Ааламдардын роббиси болгон бүткүл инсаниятты жоктон бар кылган кудуретине эч кандай чек жанадан шек болбогон Аллах Тааланын сөзүнү үйрөнүүгө кетип жатабыз. Ошондуктан жүрөктөн бул илимди улуу деп билиш керек. Жанадан бул илимге ошого жараша урмат кылыш керек. Мисалы караңыздар. Сизге жөнөкөй досуңуздун SMS-и келсе, WhatsApp'тан келсе же Telegram'дан келсе, кааласаң ачасың, кааласаң ачпайсың, кааласаң жооп бересиң, кааласаң жооп бербейсиң да, туурабы туугандар? Ал эми эгер элестетип көрүңүз, сиздин контактта президент болсо, президент сизге SMS жазса, эй, Алмазбек, Рауфбек деп туруп SMS жазса, бир иштери менен, бүгүн мен сага зыяратка барамын, даяр болуп тур деп, же болбосо бүгүн менин алдыма кел десе, кандай сразу ачабыз да, туурабы? Же чалса өзүчү, президенттин жардамчысы чалды дагы, азыр сени менен президент байланышат деди. Байланышат десе биз эмне кылабыз? Түк турабыз да, эгер досуң чалса, коюп коесуң, же чалып туруп, досуң бош эмес да, маса убакта турат деп, өчүрүп таштайбыз, туурабы туугандар? Эми элестетип көрүң, биз ааламдардын падышасы Аллах Тааланын каламын окуп жатабыз. Аллах Таала Кур'ан менен сиздер менен байланышат да. Аллах Таала ошол жакта өзүнүн өкүмүнү, ошол жакта ислам динин айтат. Эми ошону биз окуганга үйрөнүүгө аракет кылып жатабыз. Башкысы башында ушул нерселер менен башталат. То есть Кур'ан окуу менен башталат. Андан кийин иншалла Аллах насип кыла турган болсо, акырын барып тафсирлерин үйрөнүп, ошол Кур'андын маанилерин үйрөнүп, жок эле дегенде мисалга биз Фатиханын маанилерин билебиз. Алхамдулиллах Роббил аламин деген ааламдардын падышасы Аллах Таалага
Кудайга мактоолор болсун, Ар-Рахман Рахим. Ал ошол ааламдардын падышасы болгон, өтө мээримдүү, өтө ырайымдуу, мээриминин ырайымынын чеги жок. Жанадан эч кандай шек жок. Малики яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы жана башка деп ушул сыяктуу нерселери барып акырын үйрөнүп кетесиз. Ошолордун ичинен эң башкы ступенька же болбосо эң башкы үйрөнүүчү нерсе эмне? Куранды арабчадан жакшы окуп үйрөнүү. Ушул нерсе ибадаттардын эң чоңунан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул боюнча өзүнүн кутбу хадисинде Аллах Таалага бир адам Кур'ан-ы Каримди коозу менен окуган адамдын ибадатына же болбосо ошол адамга караганда башка нерсеге анчалык көңүл бурбайт дейт да. Эң жакшы ибадат кайсы десе, Кур'ан-ы Каримди эң жакшы коозу менен окуу дейт. Кур'ан-ы Каримди жакшы коозу менен окуу дейт. Бул эми хадис тараптан жана Аллах Таала айткан Кур'андагы кээ бир аяттардын маанисинде ушундай туугандар. Ал эми инсандык катары карай турган болсок, сен мусулман болгонуңдан кийин Куранды арабча окуй албашың уят туугандар. Инсандык тараптан караганыбызда деле ушундай. Неге уят? Анткени биз мусулманбыз, жашоодо биз ушул Аллах Таала берген ислам дини менен жашайбыз деп туруп, өзүбүздүн бир эле ыйык болгон ушул Кур'ан-ы Каримди арабча өзүнүн эрежелери менен өзүнүн шарттары менен аткара албагандык ушул нерсе уят болот туугандар. Ошондуктан ушул нерселер жакшылыктарга жетүү үчүн жанадан ушундай уятсыздыктардан арылуу үчүн эмне аракет кылып жакшылап окушубуз керек. Анан бул нерсе илим туугандар. Куранды окуп үйрөнүү бул дагы илим. Илим деген эмне? Кыргыздар айтып коет, илим алуу кудук менен ийне казгандай деп. Кудук менен ийне казыш кандай болот туугандар? Айтыңыздарчы кана. Алмазбек беке, кудук менен ийне казып көргөнсүзбү? Ийне менен кудук казыш эми өлө тиле оор да, кудукта ийне менен казып көп демгек талап кылат да. Сабырдуулук керек. Бул туура. Талап керек. Аракет керек анан. Эми элестетип көрөлү, бизде суу жок да, суу жок. Анан бир жерде суу бар экен, биз билдик, ошол жерден суу чыгат. Эми биз ошол сууга аргасызбыз жетүүгө. Кудукта, то есть бир чуңкур казып киришибиз керек ошол жерге. Эми колуңузда лопата жок, же башка бир таш жок, же бир чуюк жок, же болбосо колуңузда тырнагыңыз жок, даже ошол колуңуз менен дагы казайын десеңиз, ошолордун баардыгы жок. Эмне кылыңыз? Айла жок, эме колдонууга туура келип жатат. Не деп коет? Мондой ийне менен. Ошону менен казышка туура келип жатат. Эми айла жоктон казыш керек да, бир ошон үчүн сууга жетиш үчүн айла жок ийнени иштетип жатасың дейт. Ошо ийнени иштеткенде канчалык деңгээлде оор ал нерсечи? Ийне менен, бир ушунча жер казыш үчүн 1 саатта иштетесиң да ийнени. Ушундай иштеп, тердеп, тепчип, убактың кетсе, жаның кетсе дагы, чарчасаң дагы, башка нерсе кылсаң дагы, эмне кылышың керек? Сабыр кылышың керек, ошого чыдашың керек, аракет токтотуп койбошуң керек, до конца барышың керек да. Неге? Сууга жетишиң керек сенчи. Башка нерсең жок, башка айла жок сенде, ийнеден башка кудук каза турган нерсең жок. Ошондуктан туугандар, илим ушундай туугандар, оор нерсе. Ал нерсе жөн эле үйдө жатып коюп, телефондон бир нерсени карап коюп, же болбосо бир-эки алымдардын алдында окуп коюп, ал нерсе менен илим келбейт. Илимге сен сабырың керек, мээнетиң керек, аракетиң керек, чыдашың керек, токтотуп койбошуң керек, тууру. Ошончолук оорлук болгондо чарчап каласың, кээде улантыра албай каласың, жана башка. Бирок ошолорго карасаң эч качан токтотуп койбостон, аягына чейин аракет кылып окуш керек. Ошого иншалла ошол жоопкерчиликти сезели туугандар. Илим алып жатабыз биз, илим. Биз башка бир нерсе кылганыбыз жок да. Баардыгы өзүбүз үчүн, баардыгыбыз кыямат кайымга өзүнүн жакындообуз үчүн болуп жатат туугандар. Ошондуктан ушул нерсени билели. Андан кийин илимде ниетти туура кылыш керек. Илим алып баштаганда ушул Куран окуп үйрөнүүнү ниетти туура кылыш керек. Неге дегенде, эгер ниетиң бузук боло турган болсо, сенин илимиңден пайдасы эмес, наоборот зыяны болуп калышы мүмкүн. Кандай? Мисалы, мен адамдар мени каары деп ойлосун, мени коозун менен окуйт экен, же болбосо мен элдин алдыга имам болоюн, ошону арабча окуйн. Ушундай адамдарга бакырып Куран окуп берейин, Бакара сүрөсүн окуйн, Ясинди окуйн, мага ушундай пайдалар болсун. Адамдар мени каары деп айтсын, Куран окуй алат экен, молдоке деп айтсын, аалым деп айтсын, дамыла деп айтсын, болуп кеттир деп айтсын. Андай ниеттер болсо лучше окубаган жакшы. Неге? Анткени бул ниеттер күнөөлөрдүн эң чоңунан болуп калат. Кыямат күнүндө тозокко түшүүчү адамдардын эң башкыларынан
3 adam tozокко түшөт билебиz баардыгыбыз, Ошонун бирөөсү илимдүү аалым киши дейт да. Аллах Таала сурайт: "Сен ал дүйнөдө илим, мен сага илим бердим. Ошол илимди кантип алдың, кантип окудуң?" дейт. Анан ал илимди эмне дейт? Аалым киши да: "Ey Allah'ım, men sen үчүн илим алдым. Senin şeriatыңды бекемдөө үчүн, senin улуулугуңду адамдарга жеткирүү үчүн, ошол Куранды үйрөндүм. Куран окуганды, арабча окуганды үйрөндүм. Ошол тажвид эрежелери менен окуганды үйрөндүм. Сен үчүн баардыгы" десе, Аллах Таала жалганчы дейт. Эмне? Сен жалганчысың. Сен андай деп үйрөнгөн эмессиң. Сен илимди мени адамдар молдоки деп айтсын. Адамдар мени Куран окуй алат экен, Курандын арабчасын билет экен. Эл көзсүн үчүн ошол үчүн үйрөнгөнсүң. Ошентип айтыш үчүн үйрөнгөнсүң. Сен ошол нерсеге жеттиң. Бул дүйнөдө сен эми ошол илимдин азабын ал деп тозокко киргизет. Тозокко киргизгенде тозоктун бетинде, учунда эмес, тозоктун түбүнө. Түбүнө деген эң оор азап. Ал жактан чыгуу кыйын болгон нерсе. Ошондуктан ушул ниетибизге бекем болойлу. Ниет оор маселелерден. Сахабалар даже бул боюнча эмне деген? Аллахтын элчиси, биз амал кылуудан кыйналбадык, илимибизди ниетибизди кайра түзөөдөн кыйналдык дейт. Бул ниет ушундай нерсе. Адам ниет тез эле өзгөрүп кетет, тез эле өзгөрүп турат, тез эле ал жак бул жака жылып кетет. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек туугандар? Ниетти эмне экен? Аллах ыраазычылык үчүн кылабыз. Ошондуктан ниет түзөдүк туугандар. İnşallah niyet bizde. İnşallah buyursa. Hareket kılabız ошо ниет. Экинчи эң негизги болгон маселелерден туугандар. Ниетибизди Аллах ыраазы үчүн кылгандан кийин дагы бир нерсеге көңүл бурайлы. Амал кылуу үчүн кылайлы. Үйрөнөйлү ушунучу. Куран окуп билип алайын. Анан шобойдон калып кетет эмес. Жок. Куранды окуп үйрөнөйүн. Кийин ушуга амал кылайын. Күн сайын окуп турайын 5 беттен. Күн сайын Ясинди окуп турайын. Кечинде күнүгө Табаракты окуп турайын. Саар менен Ясинди окуп турайын. Эрте кеч Ихлас, Фалак, Насты окуп турайын. Күнүгө 5 беттен же 10 беттен окуп, айына бир жолу же болбосо 40 күнүнө бир жолу же 2 айда бир жолу Куранды хатым кылып турайын. Дагы мен азыр 4 сүрө жаттагам, 10 сүрө жаттап алайын, 20 сүрө жаттап алайын деп ошол амал кылуу үчүн болуш керек. Неге? Кайсыл амал өсүмдүү, берекелүү болот, кайсыл илим берекелүү болот десе, алымдарыбыз айтат эмне? Алынган илимге амал кылуу. Башка алымдардын айтуу боюнча илим билген нерсеге амал кылуу менен көбөйөт. Сен билген, Аллах Таала сага бир нерсени үйрөттүбү, билдирдиби? Куран окуганды үйрөттү. Ошол Куран окуганды сен окуп калтырбай аракет кылып ошону сактасаң, амал кылып, эмне? Сага мындан башка Куран жаттоодун илимини берет. Андан кийин Куранды кооз окуунун, тажвидине Курандан илим толук да, Азыр биз ошонун бирөөсүн, мисалга Курандын жазуу илими бар, аны кооз кыраат менен окуу илими бар, кырааттын 7 түрү бар, 30 түрү бар, 20 түрү бар. Аны кыйнап болуп кетет да туугандар. Аны жаттоонун өзүнүн илими бар. Мисалы кээ бирөөлөр 10 күндө жаттап койот, кээ бирөөлөр 40 күндө жаттап койот, кээ бирөөлөр 1 жылда, кээ бирөөлөр 2 жылда, кээ бирөөлөр 82-сидан Куранды жаттап алгандар бар. Мисалычы, кыскасы ошолордун илими бар, өзүгө жараша илими жана талаптары бар. Ошону Аллах Таала берет дейт да. Аны дагы сен амал кылып, агадан кооз сактап, ошол айтылганда кыла турган болсоң, андан башка дагы илимдер берип баштайт. Ошондуктан ниетибизди, илимди ушул Куран окуганды үйрөнгөндө аны амал кылуу үчүн кылайлы туугандар. Эгер экинчи жагы бар туугандар, азыр биз 1 ай, 2 ай кыйналып окудук да, эми 1-2 ай кыйналасыздар Куранды үйрөнгөнгө чейин. Ал нерсе белгилүү эле нерсе бардыгында. Ар бир нерсенин башталгысы оор болот, башталышы оор болот туугандар. Эгерде ошону башталышыны жакшылап аткарып, жакшылап амал кылып сабыр кыла турган болсок, ар жагы жеңил болуп баштайт туугандар. Эми ошол 2 ай, 1 ай жакшы катуу кыйналып аракет кылып үйрөнгөндөн кийин окубай койсоң унутуп каласың. Ошондой эле Куранды башында кыйналып жаттадың, Ясин сүрөсүн, Табарак сүрөсүн кыйналып жаттадың, анан ону амал кылып улантырып турбасаң, окубай койсоң, кийин барып анда эмне унутуп каласың. Куранды унутуу тез эле туугандар. Ошондой эле Куранды окууну да унутуп калуу ушундай туугандар. Мисалы, жөнөкөй мисал алайын. Кичине кезде баарыбыз эле англис тилди окуганда, англис тилде кээ бир сөздөр жаттаганбыз мектепте, туурабы туугандар? Бирок азыр кана ошолор? Ошол кана неге биз амал кылбай койдук, аны менен сүйлөшпөй койдук, ал уже кетти да, унутулуп калдычы. Бул көбүнө эле болду. Башкалары билбейм, мисалы лично мен өзүмдө болгон, мен кичине кезимде англис тилге жакшы кызыкканмын, англис тили боюнча жакшы окугам, мисалы химия боюнча, ушулар боюнча, бирок азыр ошол маалыматтар жок да менде дээрлик.
туура кээ бир баягы түшүнүктөрдү жат болуп калган нерселер эсимде, аларды азыркыга чейин колдонгондорум эсимде. Колдонбой калгандар уже баары да кетти да баягы. Аң элесинде 12 чак бар эди, учурчак, келерчак, учурчак болуп бөлүнөт эмеспи? Бизде баягы 6 жак бар го. 3 жак бар го. Учурчак, келерчак, өткөн чак болуп кетет. Аларда ушунун 12 түрү бар. Же бир аз көбүрөөк биздикиге караганда. Ошонун баарын унутуп калдык да туурабы? Ушундай эле сөз туугандар. Бул илим, шарият илимин дагы ушундай эле сөз. Эгерде сен ага амал кылып окуп турбасаң, дайыма аракет кылып турбасаң, унутуп каласың. Азыр биз ушундай ишке кирдик. Бул амал биз менен өлүмгө чейин бара турган амал. Илим деген ушундай. Бешиктен баштап өлгөнгө чейин. Кайсы нерсени баштасаң, ушундай туугандар. Бул азыр биз ушунун бир эле четин үйрөнөбүз, мындан кийин экинчи тыкка көтөрүлөбүз. Андан кийин үчүнчү. Мисалга азыр биз Куранды жакшылап окуп үйрөнүп алсак, анан тажвид менен окуганды үйрөнөбүз. Тажвид менен окуганды үйрөнүп алсак, Куран жаттаганды үйрөнөбүз. Жаттаганды үйрөнүп алсак, кыраат менен окуганды үйрөнүп, жана башка ушинтип көтөрүп кете беребиз, Эгерде эле амал кылып аракет кылып турсак албетте. Ушул нерсе көңүл бурайлы. Андан кийин илим алып жатканда жолдошторду, китепти, ошол сабакты баардыгын урматтоо, Сабакка өз убагында катышуу туугандар. Сабакка кечикпей, өз убагында катышып, берилген тапшырмаларды өз убагында аткарып, жаз десе жазып, конспект кыл десе конспект кылып, мындай кыл десе ошонун баардыгын аткарып. Жаныбыздагы жолдошторубузду, окуучу, студенттер болсун, ким гана болбосун, ошолордун баарын сыйлоо, сабакты сыйлоо, Куран китептерди сыйлоо, тетрадучкалар сыйлоо. Неге дегенде биз туугандар Аллах Тааланын калималарын жазабыз да, Аллах Тааланын калималарын үйрөнөбүз. Эми ошол нерсе башка сөздөргө окшоп көрүнгөн жерге жазып туруп таштап коюп, бүтүн астына калып кетип, балдар ойноп, туалетке алып кирип, алып чыгып, андай нерсе такыр болбойт биздин амалдачы. Ошондуктан Куранды канчалык урматтасаң, ошончолук илим берилет. Канчалык урматтасаң, ошонун улуулугу сенин жүрөгүңдө пайда болот. Бул боюнча ушул урматтоодо көп нерсе жатат да туугандар. Ушул адептерде, ошол адептерди урматтоо деп эдикпи? Ушул адептерине көп нерсе жатат туугандар. Кимдеки ушул Куран окуунун, Куран үйрөнүүдүн, же илим алуудун, же илимге амал кылуудун адептерин сактап алса, анда ал эмне? Андан Куран окуу жана дагы Куран менен жашоо алынып салынат. Жашоосунан алынып салынат. Биз азыр жок менен алым салынбай кантип болушу мүмкүн, кантип деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок жок, келечекте ортодон 1 жыл өткөндө же 2 жыл өткөндөн кийин же балким 1 ай же 2 ай ар кандай ошол кайсыл адепти канчалык деңгээлде сактадыңыз, канчалык деңгээлде сактабадыңыз, ошого жараша Куран сизден алынып салынат барып. Мисалы, буга мисал айтайын туугандар, мен медреседе окугандыктан чаркелер менен көп болгонмун. Бир канча адамдарды көп эле көргөнбүз. Ошол карыкелердин ичинен Куранды шатырап окугандар толуп турат. Куранды жаттап алгандардан бар дажы. Бирок азыркы кезде сүйлөшсөң ошолор менен Куранды окуй албайт да, күнүгө ача албайт Куранды дажычы. Жаттаган нерсесин унутуп салган, даже намаз окуй албай калгандардан толтура да. Неге десең, алар эмне ошол Куранды Аллах Таала бергенге адепсиздик кылып баштаган. Куранды көргөн жерге таштап, дарасыз кармап, жазууларды Аллах деген жазуусу бар же калималар жазылгандарды бүтүн астыга коюп же чөнтөккө салып алып, же болбосо бир мусорго жөн ыргытып коюп, ушундай нерселер болбош керек десе туугандар. Адепсиздиктин кандай гана түрү. Адепсиздикти баарыбыз билебиз да. Кантип адеп көрбөш керек? Баарыбыз билебиз да, Куран жыртпастан, барактарын, тетрадтарын ошонун баардыгын өзүнүн жайына кылып, көрүнгөн жерге жазып, ондой кылып боеп салбастан, мисал алганда, бул мен өзүм тапшырмам, ушундай кылып боеш керек, бул башка сабакта. Ушул сыяктуу нерселерди кылбаш керек туугандар. Ошого көңүл бурайлы, ошого көңүл бурайлы. Андан кийинки нерсе туугандар, илимде сурооду жөндөн жөн эле бир текшерип көрөйүн, мугалимди текшерип көрөйүн же устазды текшерип көрөйүн, билеби экен, билбейби экен, же болбосо ал ушул нерсени сурап алайын, менден эч кандай суроо чыкпай жатат, мени билбейт деп ойлобосун, мен ушул нерсени сурап коеюн, өзүмдү как будто биле тургандай кылып көргөзүп коеюн. Ошол суроолордон этият болуш керек. Неге дегенде, жөндөн жөн эле менин убактымды албаңыздар биринчиден. Экинчиден, сиздерге бул берилген өзүнчө сиздерге берилген шанс туугандар. Адатан мен мындай сабактардан сабак бербеймин. Бул текеберчиликтен же башка нерседен эмес, менин убактым жок болгондуктан туугандар. Мен башка китептерден, өзүмдүн студенттерим бар, өзүмдүн каласымда окуучулар бар, ошолорго башка китептерден сабак берем. Бирок сиздерди ушул катуу окуйт, баштан аяк чыдайт, ушул сиз берген тапшырмаларга чыдайт, ушуларга көңүл буруп коюңуз дегендиктен сиздерге дагы кээ бир себептер бар. Могу сабакты запись кылып интернетке чыгарып коюшум керек болду эле.
Ошол үчүн сабакка отуруп жатам туугандар. Ошого суроо билсеңиз, билбесеңиз, ошону билиш үчүн, үйрөнүш үчүн сураңыз. Билсеңиз, ал нерсени жөнүнөн жөнү сурай бербеңиз. Жана дагы жаңагыдай бир оңой болгон нерсени айтып кеткенден кийин кайра эле ошол нерсени сурай бербей, түшүндүкпү, билдикпи, болду, ошол боюнча кылайлы. Неге дегенде туугандар, суроолор берилсе, ага жооп беришке туура келет. Жооп бергенден кийин ал суроо мындай адамга пайдасы тийгизе турган суроо болуш керек да туугандар. Анан сабактын дуаларга көңүл бурайлы туугандар. Сабактын башталганда сөзсүз түрдө бисмилла, альхамдулилля, Аллахка мыктоолор, пайгамбарга салаваттар, аягында субханаканы окуп, андан кийин микрофондорду жаап алыңыздар. Сабакты түшүнүп окуганга аракет кылыш керек туугандар. Биздин азыркы талап кылынган нерсе сабакты түшүнүп окуу керек, көңүл буруп окуш керек. Мисалга бул жактан биз сабакты айтып жатсак, сабактын темаларын айтып жатсак же сабак боюнча бир нерсе түшүндүрүп жатсак, ал жакта отуруп алып телефондон Instagram чукуп отурган же болбосо YouTube көрүп отурган же бирөөлөрдүн жазууга жооп берип отурган же өзү анча башка бир китептерди ачып алган, ал нерсе болбойт тууган. Биз азыр сабак кылып жатабыз, көңүлүбүздү ушул жака буруңуз. Неге дегенде адамдарда жүрөк бир нерсе, бирөө гана. Ал ошол жүрөк бир жакка карап гана ойт. То есть бир нерсеге көңүл бурса, экинчи нерсени башкара албай калат. Ошондуктан сиз сабак окуганга келдиңизби? Сабакты үйрөнөйүн, ушул Куранды үйрөнүп алайын дедиңизби? Ушул сабак болгондо сабакка гана көңүл буруңуз тууган. Башка нерселерди коюп туруңуз. Аны кийин кылсаңыз да болот. Телефонду кийин чукуласаңыз да болот. Инстаграмды, ютубту же башкаларга жазып калса, чалып калса, аларды кийин дагы жооп берсеңиз болот. Сабак учурунда сабакка көңүл бурайлы. Анан түшүнүп окуйлу туугандар. Түшүнбөсөңүздөр сураңыздар. Суроо ачык, мынакей өзүңүздөр микрофон каалаганда ачып, каалаганда жапсаңыздар болот. Ошон могул жер түшүнбөй жатам устаз, кандай болот ушуну десеңиз, мен түшүндүрүүгө аракет кылып берем. Ошого түшүнүп окуйлу. Азыр бизде туура баштапкы этапта жаттоо дагы талап кылынат, жаттоо менен кошо түшүнүк дагы талап кылынат. Биздики баягындай мисалга биринчи класстарда же десаттын аяктарында азыр кээ бирөө баягы таблица умноженияны жаттайт эле, көбөйтүүнүн таблицасын Кыргызстан деп коет таблицаны. Ошол жаттайт. Мисалга бирге бир койсоң, эки, бирге экини койсоң, бир жерде эки, 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 төрт, экиге үчүң алты деп ушуну жаттайт да. Алар кээде түшүнбөстөн эле жаттап коет да. Бирок бизде азыр ушуну жатташ дагы керек, түшүнүш дагы керек. Ушул экөө тең талап кылынат туугандар. Ошого ушул экөөгө тең көңүл бурайлы туугандар. Илимди окуп жатканда кээде бизден устаздардан же болбосо сиздин досуңуздан кээде бир сизге жакпай турган сөз болуп калса, же сиздин сиз ойлогон жаман ойдогу же болбосо бир башкача ойдогу сөздөр болуп калса, сиз ошондой ойду айтты деп түшүнүп калсаңыз, андай түшүнбөгөнгө аракет кылыш керек. Же болбосо сураш керек. Мындайча айтканда, ошол устазга же досуңузга, сабактарда болгон досуңузга мындай көңүлдө жаман нерсе калып кетпеш керек. Бул мени ушинтип сүйлөдү, ушинтип кемситип койду, мындай болду дебесең, устаз же болбосо досум же болбосо ошол курсташыңыздан же шериңизден эмне ушул сабакта моундай сөз сүйлөдүң, эмне максатта сүйлөдүң, ошол мага катуу тийди деп айтып коюш керек. Жөн эле жүрөктөн баягындай кек сактап жүрбөш керек. Бизде мусулмандар жүрөктөн башка бирөөгө кек сактаган болбойт туугандар. Анан ар бир сөздү эле өзүңүздүн жаман түшүнүүңүзгө карата ушундай мен үчүн айтылды, бул мени кемсинтүү үчүн айтылды деп андай түшүнмөңүздөр эч качан. Биз туура кээ бир сөздөрдү айтабыз. Көбүнчөсү мусулмандарга, общий адамдарга тиешелик кылып айтабыз. Мисалы айтабыз биз адамдар жалкоо деп айтабыз. Адамдар жалкоо деген сиз жалкоо деген сөз эмес, алчы. Бардыгыбыз да жалкоолук бар. Адамдар биз баарыбыз илим алууда өзүнүн акысын бербейбиз дейбиз. Мисалга алганда бул сизге эле тиешелүү эмес, бардыгына, даже мага дагы, бардыгыбызга, устаздарга дагы, бардыгына тиешелүү болгон сөз. Ушундай сөздөр айтылса, мен үчүн айтылып жатат. Же болбосо досуңуз кээде ушундай сөздөрдү айтса, мен үчүн айтылып жатат, мени кемсинтип жатат деген ондай ойдо болбойлу. Жүрөктөрдү бири-бирибизге таза кылайлы. Эгер ошол таза болбосо жүрөктөр, анда илим келбейт сиздер менен биздергечи. Андан кийин Аллах Тааладан дуа кылганды эч качан унутпаш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала рухсат берген, өйтүүнү суроого рухсат берген бир эле нерсе ушул илим. Аллах Таала пайгамбарыбыздан адеп ахлакты дагы көбөйтүүнү сураган эмес да пайгамбарыбызчы. Же болбосо адеп ахлакты анткени Аллах Таала толук бойдон берди да. Башка, мисалы байлыкты, же болбосо аялды көбөйтүүнү, же болбосо бала чаканы көбөйтүүнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дээрлик сураган эмес ал нерселердичи. Илимди болсо ар дайыма убактысында кылган. Аллах Таала Куранда эмнеде Робби зидни илма деп айтат. Бул эмне?
ушул дуаны сиздер менен биздерге үйрөтүшүн айтат. Бул деген Аллах менин илимди көбөйт деген. Ошондуктан Аллахтан сурайлы, ушул илимди жеңил үйрөтүүсүн жана дагы жакшы сонун үйрөтүүсүн Аллах Тааладан сурайлы. Бизге Курандын мындан дагы артык Аллах Таала өзү сыр кылып койгон илимдерин берели. Берүүсүн Аллах Тааладан сурайлы. Ошондуктан туугандар, эрте кеч Аллах Тааладан илим көбөйтүүсүн сураныш сиздер менен биздерге зарыл туугандар. Ошол дуалардан Робби зидни илма. Башкасы Робби шрахли садри ва яссир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Ошол. Башкасы Аллахумма инни нас'алука илман нафиан ва ризқан таййибан ва амалан мутақаббалан. Ушул сыяктуудан толгон токой дуалар бар. Ошол дуалардын кайсысын айтсаңыздар боло берет туугандар. Ошол эмне илимди көбөйтө турган. Эми Куранды өзүн окууга тиешелүү болгон кээ бир өзгөчө адептерден ошолордун эң алгачкыларынан туугандар, мен кимдин сөзүн окуп жатам, кимдин сөзүн үйрөнүп жатам, ошонун азаматтыгын, ошонун улуулугун билели туугандар. Биз башында айтып кеткендей жөнөкөй бир адамдын же бир жаныбардын же башка бир махлуктардын сөзүн үйрөнгөнүбүз жок. Эмне ошол ааламдарды жаратуучу болгон Аллах Тааланын сөзүн окуп үйрөнгөнгө аракет кылып жатабыз да, Ошондуктан ушул нерсени сезели, ушул нерсеге көңүл бурайлы. Эң биринчи Аллахтын сөзүн үйрөнүп жатам деп ошол бизден сүйүнүү болсун. Жашообузда мисалы канчалык нерселерди кылдык да, туурабы? Орусчаны үйрөндүк, мектепте 11 жыл жашадык да, 11 жыл окудук, же болбосо 9 жыл окудук. Андан сырткары университетте 4 жыл окудук, же болбосо 5 жыл ар ким ар кандай окуду, туурабы туугандар? Ошончо убакыт кетирдик да. Ошончо убакта кээ бир нерселерге жеттик, жанагыдан кээ бир нерселерди жоготтук да туугандар. Эми Куран окуганга бизге ошол 2 ай же болбосо 1,5 ай, эми сиздердин талабыңыздар, аракетиңизге жараша болот бул сабакта. Ошончолук убакыт керек болмок туугандар. Ошончо убакытта биз сүйүнүп амал кылайлы. Аллахтын китебин үйрөнүп жатам. Мен ар бир кыйналганыма, ар бир сабыр кылганыма, ар бир тапшырманы аткарганыма, ар бир аракет кылганыма Аллах Таала мага сооп берет деп жүрөктөрүм сүйүнүү болсун. Ошолорду сезе алабыз туугандар. Иншалла. Андан кийинкиси Куранды окуганда дайыма даарат менен болгонго аракет кылыш керек туугандар. Эгер даарат алуу кыйын болсо сиздерге, анда эмне кылышыңыздар керек? Жок эле дегенде таяк менен отуруш керек туугандар. Ушул менен Куран окуунун адеттеринен ушул туугандар. Анан Куран окуганда өзгөчө бир тынчыраак жерде, эч ким тоскоолчулук жаратпаган ушундай жерде отуруп сабак окуган эң жакшы. Анан сөзсүз түрдө кыблага карап отурган жакшы. Бул эми Куран окуп жатканда, эми бул азыркы кезде сабакта бул кыблага карап отурган мустахап туугандар. Аз сабакта эгер башка жакка карап отуруу удобный болсо, башка жакка карап отурсаңыздар эми болот. Мисалы, эми сиздер баягы эмеде болуп калгандыктан туруш кыйын сиздерге. Андан кийинкиси башында сөзсүз түрдө аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп истиаздан айтуу сабактын баштардан алдым. Неге? Анткени Аллах Тааладан шайтан карышка калган шайтандан пана сурайбыз да, пана деген билесиздерби? Корконуу сурайбыз. Шайтан сиздер менен биздерди каалагандай кылып адаштырып коет туугандар. Шайтан аалымдардын аалымы да алчы. Өтө жакшы билет кимди кантип азгырганын. Ошондуктан эмне шайтандын адаштыруусунан Аллахтан коргоо сурайбыз. Мындан кийин бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтуу эң жакшы. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кайсы бир иш бисмиллахсыз башталса, ал иш мактуу дейт. Соопсуз болот же болбосо аягына чыкпайт дейт. Анан Куран окуганды үйрөнгөндө ошол шашыкпастан тепсиптей окуп салып эмес, жок. Аны туура түшүнүү менен, жагында жаттоо менен окуганга аракет кылыш керек. Эгер колдон келсе, кыргызчалары мен окуган эң жакшы. Сабак окуп жатканда, Куран окуп жатканда ошондой эле башка нерселер менен алек болбош керек туугандар. Куран окууга келдикпи, сабак окууга келдик, бир аны ушу менен алек болуш керек, башка нерсе токтотуп коюш керек. Анан сажда аяттар бар, иншалла, аны кийин сажда аяттар болгондо сажда аяттарды окуп үйрөнүсүздөр, ага сажданы кылыш керек сөзсүз түрдө. Ал бул адептер эмес, важип болот балкимчи бул жакта эми ушул адеттерин кээ бир катарга кошуп кетти. Анан кийимге дагы ошол окуган жерге көңүл буруш керек. Неге дегенде туугандар, окуган жер таза болсо, сабак окуй турган жер, Куран окуй турган жер таза болсо, периштелердин келүүсү жеңил болот. То есть периштелердин келүүсү деген илим бул нур туугандар. Бул маалымат эмес. Сиз маалымат билишиңиз мүмкүн, бирок ошонун нуру жок болсо, ошонун Аллах берген берекеси жок болсо, ал маалыматтардан бир да пайдасы жок. Мындайча айтканда, жөн эле китепти көтөрүп жүргөн. Мисалга алганда, азыр могул компьютерда же болбосо ChatGPT'де, азыр нейросетте же Google'да миллиондогон маалыматтар бар да, биз ошол маалыматтардын бир
жүздөн биrini билишибиз мүмкүн да, Google'da болгончу. Google'da канча гана триллиондогон маалымат бар тууган. Bir ele YouTube'ga bir günde 70 yıl көрүлө турган видео түшөт туугандар. Bir günde videoga YouTube'ga 70 yıl көрсөң, 70 yıllık убактыңды bir günde 70 yılga жете турган видео түшөт. То есть сен YouTube'дагы ошол bir günde түшкөн видеону көрөйүн десең 70 yıl убакыт кетет. Значит, ушунчалык маалымат келет ал жаккачы. Эми ошолор YouTube'дар адам алдында кандай баркы бар? Баркы жок да, неге ал нерсе амал кыла албайт? Анда маалымат гана бар, ал амал кыла албайт. Ошондуктан биз эми амал кылууга адамдын өзгөчөлүгү ушундай. Алымдарыбыз бул боюнча катуу айткан, бул нерсени туура түшүнүңүздөр. Кимде ким илим алып амал кылбаса дейт, эмне эшектен айырмасы жок дейт да. Эшекке деле китепти жүктөп койсоң, эшек ошол китептерди көтөрүп жүрө берет дейт алчы. Болгону ал амал кыла берет. Ошондой эле туугандар. Биз маалымат алдык. Эми ошого амал кылбасаң, эшектен эмне айырмаң бар? Эшек деле ошол китепти көтөрүп жүрөт, ошол маалыматты көтөрүп жүрөт. Мисалы, Google'дан эмне айырмаң бар? Же болбосо ошол азыркы ChatGPT дейбиз же нейросет дейбиз же YouTube'дан эмне айырмаң бар? Ага сен амал кылбасаң, чынын айтсаң сен робот сыяктуу же бир кадыр баркың жок болгон сыяктуу болуп калат да туугандар. Ошондуктан ошол ойлонуп амал кылганга аракет кылыш керек. Анан Куранды окуганда, иншалла кийин окуганды үйрөнүп калсак, Куранды кооз, татынакай сонун үн менен окууну үйрөнүш керек. Анан дайыма истикома болуш керек. Истикома дегени үзүлбөстөн баштан аяк. Ушул түрлөр дедикпи? Ошого аракет кылып окууга аракет кылыш. Кыскача Куранга тиешелүү болгон адеттерде, Куранга тиешелүү болгон сөздөр ушулар. Анан тажвидтин өкүмү туугандар. Куранды арабча окуудун өкүмү эмне десе, Куранды туура окуш важип туугандар. Ал эми Куранды кооз үн менен окуш мустахаб туугандар. Биздин Ханафи мазхабта ушундай. Эми эгерде тажвид менен сиз Куранды туура окуйсуз, Куранда баягы тамгаларды ажырата аласыз, ажыратып окуйсуз. Билесиз, мисалга боб деген өзүнчө тамга, во деген, за деген, зал деген, за деген өзүнчө тамга, та менен тонун айырмасыга барасыз, коф менен кафтын айырмасыга барасыз. Ушуларды айырмалап окуган адамдарга эмне тажвид илимин окуш мустахаб болгон. Ал эми айырмалай албай калган адамдарга, Куранды ката окуган адамдарга эмне ал важип болуп калат. То есть Куранды сен арабча өзүнүн тажвид эрежелери менен, тажвид эреже деген ошо катадан чыгарып окуу, тажвид деген ушуну түшүнүш керек. Бизде китептерде айтылган тажвид деген эмне үндү кооз кылып, гунна менен эмеге айтылып калган да, маттар деп түшүнүлүп калган да китептерде. Ушул тажвид деген сөз ошол мааниде колдонулган. Азыркы кезде биздеги тажвид деген маани жок. Куранды сен ошол тамгаларды ажыратып туура окууга айтылган. Ошол Куранды туура окуш важип туугандар. Биздин китептерде ачык айтып келет. Кээ бир тafsirlarыбыз ушунун айырмасыга барбайт, тажвид илимин окуш жөн эле важип экен, арабча окуш жөн эле важип деп айтат да. Жок, биз айтабыз Куранды арабча окуш алар мустахаб деп айтат, биз важип деп айтабыз. Куранды арабча окуш важип деп айтабызчы. Неге дегенде, сен арабча окуй албасаң, тамгаларды ажырата албайсың. Бирөө мисалы кыргыз тилинде акылы күчтүү болсо, ал ошол тамгаларды ажыратып билсе, кыргызча мейли ал арабчасын билбесе деле, кыргызча ошол тамгаларды ажыратып Куранды туура окуй алса, ал адам оюнда мустахаб. Бирок көпчүлүктөр андай эмес да туугандар. Көпчүлүк эл тамгаларды ажырата албайт да. Арабча менен кыргызча негиргенде кыргыз тилинде бир эле т бар, араб тилинде экөө бар. Кыргыз тилинде здан бирөө эле бар, араб тилинде ошол зга окшош болгондун төртөө бар. Кыргыз тилинде бир с, эки с болсо, с менен с болсо, араб тилинде ушундан башкача өзүнчө с бар, ал эмне? Са тамгасы мисалга алгандачы. Кыргыз же болсо сот тамгасы. Андай тамга кыргыз тилинде жок. Ошол сыяктуу эле айын тамгасы кыргыз тилинде жок. Кыргыздарда г менен га болсо, мисалга, кээде үл дегенде башка тамга, үлдөгү г тамгасы башкача. Гараж дегенде г башкача. Гүл ичкерээк айтылат, гараж десеңиз жоонураак айтылат. Ушул араб тилинде бирөө гана. Мисалга гайын тамгасы бирөө. Кыскасы ушул тамгаларды ажыратып Куранды туура окуш важип. Бул баардык адамдар. Ал эми эгер сиз ажырата алсаңыз, Куранды туура окуй алсаңыз, мойнуңузда жөн эле мустахаб болот. Ушуну ажырата билели. Неге дегенде кээ бир туугандарыбыз ушинтип айтат да. Куранды арабча окуш мустахаб деп. Жок, арабча окуш мустахаб эмес, арабча окушту балким биз важип деп айтабыз, эгер сен Куранды ката окусаң. Китептерде арабча окусаң, арабча окуш мустахаб деп келген эмес, тажвидти окуш мустахаб деп айткан. Тажвид менен арабча окуунун экөөнүн айырмасы бар туугандар. Тажвид махраждарды, маттарды, Курандын кээ бир эрежелерин үйрөтөт. Ал эми арабча үйрөнүү бул башка маселе болчу. Сен ошол тамгаларды үйрөнөсүң.
Albatta bular bir-biriga kirişken, bir-birine байланыш temalardan. Ушул туугандар кыскачасы ушундай. Эми сабакка киришебиз. Сабакта туугандар талап кылынган нерселер ушуга көңүл буруңуздар, айтпай кетиппиз. Сабагыбыз биздин сабактар мындай болот. 7-нчи күнү воскресенье, анан вторник, анан четверг күндөрү болот туугандар. Ушул жадвал менен болот. Бүгүн мен бир аз адашып калыпмын. Азыр башка сабагым бар эле, ошол сабактан уруксат сурап сиздерге өтүп жатам азыр. Биздин сабак расписание мындай: 7-нчи күн воскресенье эртең дагы болот сабак ушун мененчи. Анан вторник, экинчи күн, анан бейшемби, четверг күндөрү, ушул 3 күн, жумасына 3 күн сабак кылабыз. Saat Kırgızistan saati менен saat 5'te туугандар. 17:00'дө. Ушул убакытта кечикпестен ушул Telegram каналыбызда сабак болот. Сиздер китепти жаңы мен жибердим, Малим Салимдин эмесини жибердим. Мынакей азыр сиздерге көргөзүп берем. Биз өзүбүз атайы китеп жазганга аракет кылдык эле, бирок убакыт болбой жатат, ошол себептен жаза албай жатабыз. Эми иншалла эгер Аллах насип кылган болсо, бир мүмкүнчүлүктөр болсо, жазып калабыз туугандар. Ага чейин, Ал Куранды жазганга чейин ушул китептен сабак кылабыз. Экран сиздерге чыккан жок азыр. Мынакей. Ушул китептен сабак кылабыз туугандар. Ушул китептен сабак кылабыз. Мынакей баштан аяк. Бул китеп мен алдым, неме жазуулары бар экен. Муну чыгарбай туруңуздар, мен сиздерге могу жазууларын өчүрүп туруп тазасын жиберип берем, макулбу? Муну пока чыгарбай туруңуздар. Мен тазасын чыгарып сиздерге жиберем. Ушуну чыгарасыздар иншалла. Мен кийин жиберем сиздергечи, кийин сабактан кийин буюрса тазалап туруп жиберип коем. Ушул китепти чыгарасыздар, ушул китептен сабак болот. Анан моусуну могул орусчадан жиберип коем, сиздерге бир канча китеп жиберип койдум. Ушундан көрүп пайдалансаңыздар да, мынакей. Орусча түшүнөсүздарбы? Орусча түшүнөсүздарбы туугандар? Орусча жакшы неме кылбайм, жакшы түшүнбөйм. Орусча жакшы түшүнбөйсүзбү? Макул. Ушундан пайдалансаңыздар болот эгер орусча түшүнөм десеңиздер. Же болбосо туугандар, могул жерде бизде Асфария деген эме бар, китеп бар. Ушуну сатып алып, ушундан пайдалансаңыздар ham болот мынакей. Бул дагы ошол биз эле өткөн нерсени, бул дагы орусча, жок, ичи кыргызча эле, бул адашпасам, ичи кыргызча болуш керек. Жок, ичи да орусча экен, мунун кыргызчасы жок беле. Бул дагы орусча экен, субханалла. Ушуну эгер сатып алып, мынакей могу жазуулар турбайбы? Ушул жазууларды ушундай кылып пайдалансаңыздар болот туугандар. Ушул жазуулар могул жерде мындай кылып кол менен жазганга бул өтө жакшы да. Ушуну сатып алып, бул баягы диний китептер сата турган жерлерде сатылат туугандар. Ушуну алып алып, ушуна пайдалансаңыздар болот мынакей. Жазуулар бул сиздерге жазуу боюнча тапшырма берилет да. Ушуларга көңүл, ушуну алып алсаңыздар болот. Эгер жок, муну ала албайм десеңиздер, могул жерде Кайда Нурания деген китеп бар. Эгер ушуну алып алсаңыздар, бул дагы өтө жакшы. Буларды эми өз алынча окуйсуздар. Булар өз алынча эмеге сабак кылууга жардам берет, мынакей. Онда кылып алып аласыздар. Бул өзүңүздөргө жакшы туугандар. Ошону колдон келсе ушуну алып алсаңыздар жакшы. Микрофондорду жаап алыңыздар. Андан кийин сиздерде тетрадь, ручка сөзсүз түрдө болуш керек. Сабактарда жазуу болот. Өткөн сабактарды жазасыздар туугандар. Өткөн сабактарды жазасыздар. Бир тетрадь ошол тамгалар жазганга, анан бир тетрадь конспект жазганга. Конспект деген эмне? Конспект деген ошол сабакты бүткөндөн кийин өзүңүздүн түшүнүүңүздү жалпак тилде жазасыз. Неге? Кийин унутуп калбаштык үчүн. Кийин ошону караганда эсиңизге келе турганда. Ушул нерсени жазасыздар. Анан бирөөсү тамгалар жазасыз. Тамгалар кадимкидей жазасыздар. Неге дегенде туугандар, биз араб тилин үйрөнүүдө башында ошол тамгаларды жатташыбыз керек. Анан экинчиси тамгаларды айырмалашыбыз керек. Ошого эң жакшы нерсе биринчи көз менен тамгаларды айырмалап билүү эң жакшы жардам берет. Экинчиси ошону жазганда адамга көп жардам берет. Бул практикадан өткөн нерсе. Практикадан өткөн нерсе. Анан эң негизги нерсе сиздерден күн сайын жок эле дегенде 2 саат ушул сабакка убакыт бөлүү талап кылынат. Бул азыр өткөн сабактан башка болуп жатат. Сабактан кийин башка өз алдынча 2 саат кайра кайталап окуп, ошону кайра жазып, алдыга карап окуп, артыга карап окуп, тамганын айтылышы, тамганын эмесиге көңүл буруп, азыр мен сиздерге китептерди көргөздүм, ошол китептерден карап, экөөнүн айырмасы кандай, окшоштугу кандай, ошол жерлерин карашыңыздар керек. Келиштикпи туугандар? Күнүгө 2 сааттан беребиз убакыт.
Анан ойлоп калбайлы да мен тапшырма беремин да 2-3 тамга мисалга же 5-6 тамга беришим мүмкүн сиздерге тапшырмачы. 5-6 тамганы тапшырма катары берсем мисалга, ал жерден көргөзүп берейин сиздерге жеңилирээк болсун. Биринчи экинчи сабак туура жеңилирээк болот. Неге дегенде биринчи экинчи сабак аз эле болот да сиздер биринчи маалымат эмеге таянасыздар жаттоого үчүн. Мисалга могул жерде мен могул үчөөнү беришим мүмкүн да мынакей. Мына я тамгасыны ушуну окуп, анан ба тамгасын, анан каф тамгасыны, анан ушуларды окуп кел десем, сиздер үйгө барып туруп бир жолу айму зайту майту рою ромю деп ушинтип окуп коюп, ошону менен кайра келбешиңиздер керек магачы. Кайра кайтылап. Мисалга алганда мындайга я ю айму зайту майту рою ромю деп туруп акырына чейин келдиңизби? Акырдан эми алдыга карап майтайни, аймайни, зайтайни, амрайни, айман, майман, майзар, марьям, яман жана башка ушундай кылып бир бияка карап окуп, бир бул жака карап окуп, кааласаңыздар астынан үстүгө же үстүнөн астыга карап окусаңыздар да болот. Ушундай кылып бир жок эле дегенде бир 10 жолу, 20 жолу жаттаганга аракет кылыш керек туугандар. Ошол себептен ошондо сиз жакшы пышыктанасыз да. Кайсы нерсени жакшы өздөшүү үчүн, бир нерсени жакшы өздөштүрүү үчүн сөзсүз түрдө кайталоо болуш керек. Артынанчы кайталоо болбосо кыйын тууган. Түшүнүктүүбү туугандар? Ушул сиздерден негизи талап кылынган нерселер ушул. Ушуларга көңүл бурсаңыздар, иншалла аягына чейин чыгасыздар. Анан эгерде кайсы бир себептер менен сабакка катыша албай калсаңыздар, мага айтыңыздар. Мен сабакка бүгүн катыша албай калдым, ушундай проблема болуп калды же ушундай иштер чыгып калды деп. Анан сабактар жазылат. Бул сабактарды иншалла мен интернетке чыгарамын, Ошондуктан бир сөздөрдү сүйлөгөндө кичине абайлап сүйлөңүздөр. Неге дегенде бул кийинкиге чейин калат, кийинки муундаргачы. Интернеттен эмне сүйлөсөк ошонун баардыгы жазылып калат дегендейчи. Анан туугандар, ошол сабак жазылат. Ошол сабак жазылганда сиздер эгер катышпай калсаңыз дагы, ошол ишиңизди бүтүрүп келгенден кийин дароо ошол сабакты көрүп, сабакта эмне темалар өттү, эмне тапшырмалар айтылынды, ошол тапшырмаларды дароо аткарайлы. Мен сабак катышпай калдым эле, бул сабак менде жок дебейли. Анан бул сабактарды катышпай өткөргөнгө аракет кылайлы. Неге дегенде сабактар биринин артыга бири байланган, баягы чынжыр катарда ортосуна үзүлсө жетпей каласыз учуначы. Ошондуктан баштан аяк катышканга аракет кылайлы. Анда эмесе сабакка кайтабыз туугандар. Сабакты